Жамунун электроэнергетика жана механика кафедрасы инновациялык суу ысытуучу буу казан иштеп чыгып, өндүрүшкө киргизилген. Бул жабдуу көп жылдык илимий изилдөөлөрдүн негизинде патенттелген. Норвегияда мисалы үчүн, Кыргызстанда мынончо түнгетчү экен, биз азыр ушуну кургандан кийин мынончого төмөндөдү. Түшүнүңөрбү? Буу казан 125-130 градус температурада иштеп, аз көлөмдүү сууну бууга айландыруу аркылуу жылуулук берет. Мисалы, 2 тонна сууну ысытуу үчүн болгону 60 литр суу колдонулат. Жылуулук алмаштыргычтын өзгөчө узартылган түзүлүшү жана шакекче сымал элементтери сууну тез жана натыйжалуу ысытууга шарт түзөт. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында бул жабдуу энергиянын 42,5%-ын үнөмдөөрү аныкталган. Учурда мындай буу казандар университеттен дагы 2 корпусунда ийгиликтүү иштеп жатат. Долбоор 2019 Кыргыз патент уюштурган мыкты илимий долбоор сынагында жеңүүчү болгон. Долбоордун каржылоосу менен биринчи ушул 7 корпуска ушул водогрейный котел ошондон кийин орнотулган да. Андан кийин бунун энергоэффективдүүлүгү жөнүндө айта турган болсок, бул жерде биз андан кийин дагы кафедрада илимий изилдөө иштери жүргүзүлдү. Илимий иштери жүргүзүүнүн эсебинен мына жерде көрүнүп тургандай, мисалы, бир жылдагы отопительный системага кеткен электроэнергияны менен буга коюлганга чейинки электроэнергия менен ушу котелдун коюлгандан кийинки кеткен расходдун экөөнүн ортосундагы айырмасын алсак, 42,4% биз электроэнергиясын үнөмдөөгө жетиштик. Кафедрада жүргүзүлгөн изилдөөлөргө студенттер да активдүү тартылууда. Марсель Токторалиев бул казан боюнча Ош шаарына конференцияга барып, 1-даражадагы диплом менен сыйланды. Анын айтымында, практикага негизделинген изилдөөлөр жаш адистер үчүн чоң тажрыйба. Ош мамлекеттик университетинде иш-чара болуп, ал жака Гүлүмкан Асановнун жетекчилигинин астында электр энергиясын үнөмдөө үчүн кандай эмне колдонсо болот деген суроого буу казанды сунуштап келдик. Келечекте башка өлкөлөрдөн дагы билим алып келип, ал үчүн бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн Кытай мамлекетине барсаң болот. Азыр жаңы долбоорлор түзүлүп жатат. Ошол мамлекеттерде окуу тажрыйбасын алмашып келип, Кыргызстанга чоң салымыбызды кошсок деген оюбуз бар. Кафедра илимий ишмердүүлүктү эл аралык деңгээлде да өнүктүрүүдө. Алар Erasmus+ программасынын алкагында ишке ашырылып жаткан Silkway долбооруна катышууда. Долбоор салтсыз энергия булактары жана энергия натыйжалуулугу боюнча окуу программаларын жаңылоого багытталган. Бул студенттер жана жаш окумуштууларга илимий эксперименталдык иштерди жүргүзүүгө кеңири мүмкүнчүлүк берет. Erasmus+ же болбосо Silkway долбоорунун алкагында азыр 7 университет өнөктөш болуп иштеп жатабыз. 2 университет Европадан, 5 университет Борбордук Азияда. Европадагы университеттер менен опыт алмашып, андан тышкары илимий изилдөө иштерин дагы бирге жүргүзөлү деген пландарыбыз бар. Лабораториялык стендтер келип атат, ошо салтсыз толукталуучу энергия булактары боюнча. Биздин студенттерибиз ошо тиешелүү дисциплиналардан лабораториялык, практикалык иштерди ошол жаңы инновациялык лабораторияларда аткарат. Окуу жайдагы мугалимдердин эл аралык жана республикалык илимий сынактарга катышып, долбоор аркылуу жабдууларды алып жатканы студенттердин кызыгуусун арттырууда. Алсак, Мирлан Бөрүбаев бул кесипти электр энергиясына болгон муктаждыкты чечүү максатында тандаган. Ал келечекте күн жана шамал энергиясын пайдалануу багытында иш алып барууну көздөйт. Учурда эжекесинен билбегенин сурап, алгачкы кадамдарын баштаган. Мен бул кесипке тапшырган себеби азыркы учурда Кыргызстанда ар түрдүү көйгөйлөр бар. Эң биринчиден болуп бул энергия системасында болот. Ал жерден азыркы учурда биз токтогул кезибизде сууларыбыз азайган себебинен биз өзүбүз башка нерселерден дагы электр энергиясын өндүрүүнү аракет кылып жатабыз. Азыркы учурда биз шамалдан же болбосо күндөн энергия алып жатабыз. Жана азыркы учурда бул кесипке тапшыргандан кийин ар түрдүү мобилдүүлүктөр боюнча биздин Францияга, Кытайга, Испанияларга барып, жана Италияларга барып, ал жерден ишибизди баягындай ал жактан тажрыйба үйрөнүп, бул жак Кыргызстанга келип, ал тажрыйбаларды Кыргызстанда колдонуп, Кыргызстанды өнүктүрүүгө аракет кылабыз.
Энергетика тармагында илимий изилдөөлөр өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизги факторлорунун бири. Жалал Абад мамлекеттик университетинде бул долбоор энергия үнөмдөө менен бирге жаш окумуштуулардын илимге кызыгуусун арттырып, аймактагы инновациялык өнүгүүгө салым кошууда.